биринчиден бул суучулдун жумушун жеңилдетет. Адам деген баягы чөккөндө только күндүз эле чөгөм деп айта бербейт экен. Ал эми любой убакта чөгүп кетиши болот экен. Бүгүнкү күндө бизде мыйзам боюнча бул синтетикалык торлорду дагы өрттөгөнгө болбойт. То есть биз азыр алып чыгып жөн эле алып чыгып өрттөй бере албайбыз да. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин техникалык базасы чыңдалган сайын андагы куткаруучулардын суучулдардын ишин бир топ жеңилдетти. Бүгүн мисалы үчүн суучулдарды айтсак, аларга жаңы катерлер, кышкы, жайкы костюмдар, ошондой эле суу астында жүргөн дрондор алынган. Заманбап техникалардын жардамында биздин суучулдар 3 жылдан бери браконьерлердин миңдеген суу астында 30 жылдап жаткан эски торлорду алып чыгышты. Бүгүн сиздерге 2025 жылда чыккан торлордун сакталган жерин азыр көрсөтөбүз. Биздин көл акваториясындагы мыйзамсыз салынган синтетикалык торлорду атайын ушул жерге чогултуп, бул эми тактап айтканда 2025 жылы бардык толук убактысында эмес, бул акыркы эле 3-4 айдык эле. Биз буга чейин жыл сайын тазалаган торлорду өз убактысы менен эле жаратылыш министрлигинен өткөзүп келгенбиз. Муну бүгүнкү күндө топтоп бул жерге чогултуп атканыбыз бул ушул биздин жарандарга же ошол эле жанакындай браконьерлик иш кылып аткан адамдарга көрсөтүү максатында бир сабак катарында жүргүзөлү деп атайын топтодук. Мына бул торлор биздин ысык көлүбүзгө абдан эле оорчулук келет экен. Тактап айтканда, акыркы 25-30 жылдары деп айтабызбы, же 10 жыл аралыктарда ушул синтетикалык торлордун баарын көлгө үстүнө салына берип, бул көлдүн дагы жаратылыш коркунучу абдан оор болуп калган экен да. Муну дагы биздин өлкө башчыбыз дагы өз убагында дагы муну билип, ушул тапшырманы койгону да туура болду. Муну биз кийинчерээк түшүнүп калдык, себеби биз 2023 жылы тазалоого киргенде, ар кандай ыкма менен тазаланып келгенде баягы адайын көлдүн үстүндөгү эле нерсени көрүп, өзүңүздөр деле билесиз, баягы көзгө көрүнгөн жанакы желим пластиктерди чыгарып эле, анан ошол жердеги торлорду чыгарып эле алып кете бергенбиз. Анан ушул иштерди үзгүлтүксүз токтотпой жүргүзүп, анан ар кандай ыкмалар менен колдоно баштаганда түшүнө баштадык, бул баягы көлдүн үстүнкү эле катмары эмес, астыңкы катмары дагы ушундай синтетикалык торлорго толуп калган экен да. Мына азыр бул синтетикалык торлорду атайын ушул каптардан чыгарып, кескилеп, муну жараксыз абалга алып келип дайындап атабыз. Ошондой эле мына ушул эле бул складтын ичинде, контейнердин ичинде караңыздар, эмне деген тор. Жалпы айтканда, мына акыркы эле 4 айда ушул жерде 141 миңден ашык синтетикалык тор чыгарылды. Буга чейин да чыгарылып, жалпы 2025 жылы 151 миңден ашык синтетикалык торлор чыгарган. Бул баягы көлдүн жаратылышын коргоо максатында бир эле синтетикалык торлор болбоштуктан, ал жерде астына да жанакы ар кандай таштандыларды дагы, алдыбыздан чыккандарды дагы параллельно тазалап кетип, ал деле бир 7 тоннадан ашык ар кандай салмакта дагы таштандылар чыгарылды. Муну бул жерге топтоп, бул эле жерде эмес, биздин дагы Күрмөнтүдө дагы, Түп районунда дагы, ал жерде дагы өзүбүздүн базабыз бар, кийин бөлүнүп берген, ал жерде дагы канча бир ушунча тор бар. Ушунун жарымы ал жерде дагы бар. Анан булардын баарын азыр жаратылыш министрлигине атайын өткөзүп монтип колдонууга жараксыз кылып кескилеп, анан муну дагы өткөзүп беребиз. Күн жылганга чейин өткөзүп бербесек, анткени абдан жыттанып кетет.